Олжеке, кечеки ызы чууга тетиги площадьтагы бир комментарий берип койбойсуң, эмне дейбиз? Ата эне катары эмне дейбиз? айтканда кечээкү жанагы аялдардын шериктештик тилектештик акчасынын артында бир бала бар, жана ЛГБТлардын ишин пропагандалап атпайбы? Пропаганда эмес, бул жерде коомго түшүндүрүү аракети да булардын дагычы дал албастай өткөндөгү музейдеги аракети дагы булар ар кандай ракурстан, ар кандай формадан коомго ушул проблеманы жеткире албай атат да. Аны жеткириштин немесинде дагы ошол буларга толеранттуу караган адамдарды батышка сатылган адамдай катары карашпайбы? Бул батышка сатылбай эле Сенекөзгө окшогон кара көз, кара чечекей ата энеден деле ошондой балдар туулуп каларын коом түшүнбөй эле Бирөөлөр акча берип атат деп атпайбы буларга? берсе берип аткандыр. Чыгарып атат деп. Андайлар жокко чыгарып болбойт да. Бирок маселен ал проблема анда эмес да, акча берип аткандачы, ички проблемасына карабай атабыз да. Маселен кенедейден алипти мен мындайдан мисалы юбка кийбейм деп жүрсө, аны бир сырттагы күчтөрдүн таасири менен ошого жеткен жок да. Наристени кантип момпосу менен алдай аласың, башка менен алдай аласың, бирок жан дүйнөсүндөгү карама каршылыкты жеңе албай канчалык бир страдания менен чоңойду да. Анан бирок биздин үй бүлөдө баягы андайга түшүнүк менен караганыбыз үчүн биздин балабызга жеңил болду да. Канчалар суицид болуп калып атат да, жанын кыйып алып атат, бирок коомчулук анын себебин таап албай атат да. Же врачтар түшүнүк бере албайт, же болбосо телефон өчүрүп Коомчулук эмес, ата энелер деле түшүнбөй коюп жанагы атпайбы? өзүң иш чараларында көрүп жүрөсүң го, канчалары ата энесинен кордук көрүп, туугандарынан кордук көрүп, үйүнө жолотпой, сенде кызым жок, балам жок деп үйүнөн чыгарып салып атса, анан ошондойлорду түшүнүү менен кабыл алган жана жарандык активисттердин аракети, анан айрым Сенекөзгө окшогон ата энелердин жанагындай акцияларга чыкканын коомчулук түртүп атпайбы? Биздин улуттун немесинде жок мындай, биздин динге туура келбейт, каада салтка туура келбейт депчи. Бул каада салтыңа, улутуңа карабаган маселе да. Бул кайсы расада болбосо, сен негрсиңби, же аксыңбы, же мусулмансыңбы, христиансыңбы, анысына карабайт да. Бул жалпы жер жүзүндөгү адам затында болуп келген нерсе. Кыргыздын жөө-жомок менен келсе, жазма маданияты болбосо, терминдик түшүнүктөр болбосо, анан буларды түшүнбөйт экен да. Биздин элде жок эле дей берет. Жугуштоору деп атпайбы? Бул эми коронавирус же чума эмес да. Бул деген атам заманда болуп келген. Болгону 20-кылымдын соңунан баштап медицина илими түшүнүп баштаптыр бугачы. Эмне үчүн батыш өлкөлөрүн жек көрүп атат биздин коом? Себеби ал жак демократияга, эбак коомдук өсүшкө жетип алган. Жетип алган да. Алар ошон үчүн жана гей парадтарды уюштурат. Алар ошол карама жанагы тоскоолдуктарга, коомдогу нерселерди жеңиш үчүн ошого аракет кылат. Себеби антпесе коом түшүнбөйт да булардыкынча. Коом качан түшүнүп баштайт? Көрсө бизде ушундай бар турбайбы деп врачтар, күч органдары ойлонуп баштайт. Антпесе жанагы ЛГБТ мүчөлөрү врачтарга кайтса, алар түшүнбөйт. Милициялар көчөдөн кармап алып эле шымыңды сен кызсыңбы, эркексиңби деп атса, кордук да bunun өзүчө. Анан коомдук жайларга баргысы келбейт. Ошолорду түшүнө албай, эми булар массалык түрдө толуп кетип аткан жок да. Коомдо бир бар экен ошондойлор. Анан ошондойлордун укугун коргоп, бирдеке дегендер деле дароо эле баягы батыштын акчасына сатылган Американын бузуку саясаты менен ушинтип атат. Себеби мунун баары биздин коомчулар авторитардык режимде жашап аткан коом, Россиянын баш болуп буларга түшүнүү менен кароонун ордуна бир ошол батыштан келген эле ыплас бирдекедей көрөт экен да. Көрсө Кыргыздын коомунда деле мындай бар экен. Жана сен көрүп атасың го ата энелердин жыйналышында. Ошондо да саналуу ата энелер бар экен, балдарына, кыздарына түшүнүк менен карап, тагдыр ушундай экен деп. Мен Кудайдын кылганын өзгөртө албайсың да. Не дейсиң? Туура.